Все. Көпчүлүккө байкалбаган, бирок эрдик сапат менен кызмат кылган суу баатырлары тууралуу көпчүлүк биле бербейт. Мына ушул кызматты аркалаган биздин каарманыбыз Искендер Рысалинов дээрлик 10 жылга чукул убакыттан бери суучул болуп эмгектенип келүүдө. Рысалинов бизге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин курамындагы эң оор шартта иштеген ишмердүүлүгү, кесиптик оош кыйыш шарттары тууралуу азын оолак кеп куруп берди. Айта берсең, жакшы жагы да көп, оорчулук жактары да көп. Мына бул суучулдардын шайманы, бул шаймандар жок, суучул болуп эсептелбейт. Кышында дагы, жайында дагы, тереңге дагы, мелководьяга да дегендей любой погодный условияда түшүп ошо кызмат өтөп келебиз. Муну кийесиздер, Ооба, бул деген компенсатор плавучийси деп коет. Бул жок, тереңдикке түшкөнгө практически невозможно. Бул деген суучулдун плавучийсин карап берет. Бул болсо эми билесиңер, полумаска, бул биздин перчаткабыз болот. Бул болсо дайв компьютер деп коет. Бул деген ошо кайсы метрде канчалык убакыт токтош керек, ар кайсы глубинада тагып алышат. Бул болсо водолазный баллон. Мунун ичине 300 атмосфер воздух, сжатый воздух киргизсе болот. Баары эле кислород, газ баллон дейт, андай эмес. Бул деген обычный эле воздух. Бул кесиптин ээлери жөн гана сууда сүзүүчүлөр эмес дейт каарманыбыз. Ар бир кызматкерге темирдей тартипти жана чоң психологиялык туруктуулукту талап кылган иш. Алар ар тараптуу кырдаалдарга даяр болушу зарыл. Тилекке каршы суучулдар көбүнчө куткаруу эмес, издөө иштерине чыгышат. Адам өлүмү менен бетме бет келүү ар бир кызматкердин жүрөгүндө из калтырат. Жакында эле биз билгенден ушул өкмөттүн сыйлыгына татыдыңыздар. Куткаруу ишинин аркасы менен ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми ал Кудайдын буйругу менен эле в нужном месте, в нужное время оказались деп коет го орустар. Ошондой эле биз деген командировкада жүрүп, теплоходдо кечинде дал ушу снаряженияларыбызды жайып, кургатып, уже караң кирип калган, отурсак эле жээкте бир жаш орус бала сүзүп келип, ошо мен теплоходду кармап туруп, анан артка келем деп, тиги жээктегилер менен спорт этип кеткенби ушундай. Анан ошо теплоходко келди, обратно кетип баратып чөгүп баштады. Биз негедир билгенбиз ошондой болоорун. Эми негизи мас киши сууга барганда ушунда суудороги ар кандай эмелер болот да. Ошо чөгүп баштаганда Азамат деген кесиптешим бар. Ошо экөөбүз ал катерге отурду, мен катердин учуна отуруп, ошентип аман-эсен алып калып, жээкке чыгарып үйүнө узатып ийдик. Суучулдар кызматы түзүлгөн учурдан тартып, тагыраагы 16 жылдан бери мына ушул кызматты аркалаган Азамат Токтоналиев да өзүнүн эмгеги тууралуу кыскача ой бөлүштү. Тоолуу Кыргызстаныбыздын шартында суу сактагычтар, дарыялар жана көлдөр сулуулугу менен гана эмес, кооптуулугу менен да белгилүү дейт каарманыбыз. Мына ушундай татаал шартта элдин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн күнү түнү кызматта турушаарын белгилейт. Суучул кызматын баштап атканда илгерки советтер учурунда калган шаймандар менен колдонуп аттык. Күндүз иштесек түнү менен аны чаптап, клейт этип, тигип ошондой иштерди алып барып аттык. Бир шайман 5-6 суучулга болчу. Анда шаймандар чындыгында жетишсиздик болчу. Азыр Кудайга шүгүр, министрибизге да чоң рахмат. Дүйнөдө эң мыкты шаймандарды алып берүүдө. СНГ боюнча азыр 1-орунда турабыз. Именно суучулдар кызматы, именно суучулдар мектеби боюнча да канча деген өлкөдөн деле окуп кетишет. Бул кызмат эң оору, бул өспүрүмдөрдү чөгүп кеткенди алып чыгуу өтө оор. Жүрөктө ушундай калат экен. Кийин түшүнгө да кирген учурлар да болуп атты. Белгиле кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында түзүлгөн суучулдар кызматына быйыл 16 жыл болду. 2009-жылы 18 декабрда ошол мезгилдеги бийлик башчысынын улуттук коопсуздук концепциясын бекитүү жөнүндө жарлыгынын негизинде суучулдар кызматын түзүү тууралуу өкмөттүн токтому чыгып, аталган кызмат алгач 3 суучул менен ишин баштаган. 16 жылдык тарыхында бул кызмат миңдеген адамдардын өмүрүн сактап, техникалык базасында жакшыртууга жетишти. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалуу Соморалиев, регион, Бишкек.